Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жаткан боордошторум, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшө кетиңиздер. Мына Каширский метрого мына Мурас аттуу чайхана көптөн бери ачылып иштеп келеткен. Буюрса мына Орозо айынын урматына 50дөй биздин мекендештерибизге оозочарлык кылып берелик деп атайын ушул мындай айтканда чаканын ачылышыны Орозо айына такап мына ачылышка бизди чакырып атат. Эртең 18 март оозочарга 50 адамга бекер ыхсан деп айтканда тамактар берилмекчи. Адрестерин жазып койдум, номерлерин жазып койдум. Иштөө убактылары, бардык маалыматтарды өзүнөн алып берелик. Метродун жанында экен, метродон канча мүнөттө келет, парковкалар кандай, толук маалыматты сиздерге алып беремин. Экинчи этажда торговый центрде жайгаштыр, фикс прайс бар экен. Келип нерселер алганча демекчи, бул жакта мөмө жемиш сатылат экен ылдыйда. Ушундай рынок сыяктуу экен ылдый. Бул жагы чайхана, бильярдный жагы дагы бар. Саламатсыңарбы? Кандайсыздар? Иштер жакшыбы? Жакшы, келиңиз. Ошо киргенде эле сол жакта мындай чакан бары бар экен. Бул жакта суусундуктар бар экен. Иштөө убактыларды кыскача айтып кетелик. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биздин чайханабыз эртең мененки 9дан кечки саат 12ге чейин иштейбиз. 9дан 12ге чейин. 9дан 12ге чейин. Оозочарга типа мындай айтканда азырынча. Оозочарга иштейбиз ифтарга. Башка күндөрдө деле ошондой 9дан 12ге чейин иштейбиз. Биз ноябрь айында ачылганбыз. Азыр ошо Орозого карап ифтар кылалы дедик элек. Ошол Кыргызстандан келген суулар бар, суунун түрлөрү бар. Ошол ыхсан тамактары нелер кирет ичине, эмне тамактар эртең берилет, даярдыктар кандай эртеңкиге? Даярдыктар жакшы, плов берилет, чай, наны менен. Келип кетиңиздер. Финики, суу, мөмө жемиштер, мөмө жемиш, конфет, таттуулар, борсо койло. Койлот. Эртең менен ачылышка келбеймин. Андыктан кенен келе бересиздер. Жана жолдон жолугуп калсам эукам сен барат деп, сен тартат деп мен барбадым. Бирок кийин бардым, тамактары жакшы экен деген агаларым, эжелерим жаман көп. Мен келбейм кыскасы. Келе бересиздер оозочарга. Мына 50 адам, Кудай кааласа 50 адамга бекер ыхсан тамактары берилмекчи. Биринчи эле ошол ашканасында көргөзө кетелик, эгер жашыруучу нерселериңер жок болсо. Жашыруучу эч нерсебиз жок. Кухня таза. Бардыгы бар. Бул жактан көрүнүп турат экен да бардыгы. Кухня бүт көрүнүп турат. Келген коноктордун баары карап көрүп тамак ичишет. Баары таптаза. Жакын карада дагы өзгөчө тамактар кирет деп калдыңыз. Ошону айта кетсеңиз. Өзгөчө тамактардан шашлык болот, буюрса. Буга чейин шашлыгыбыз жок эле. Шашлык болот, тандырный самсы болот буюрса. Тандырный самсылар жакын караларда кирип калат. Жакын арада кирип калат. Бул жерлер сөрөлөр бар экен, мындай айтканда. Оозочарга келгендер каякта отурат? Бул жакта эле отуратпы же кандай? Оозачканга келгендер тап сөрүгө отурушат. Сөрүгө аден ушул орундуктар даярдайсыздар, а? Атайын дайындап коебуз. Негизи чайхана канча адамга ыңгайлаштырылып курулган, салынган? Өзү толук эсептегенде 90 кишилик да. 90 кишиге. 90 кишилик. Мына оозочарга атайын финикилерди коюп тур. Буюрса жакшы. Келген адам ошол 50 адамдан сырткары болуп келип калсак, мисалы, жөн эле тамак жеп кеткенге орундуктар болот. Болот, ооба. Аябай жакшы экен. Бул сөрөлөргө канчадан бир учурда отуруп аш-паш жеп кетсе болот? Бул ар бир тапчанга 8 кишиден 6 кишиден болот. Анан бир чоң кабинкабыз бар, 16 кишилик. 16 кишилик чоң кабинка бар. Бул жакта. Тамактардын баалары боюнча кыскача сүйлөшө кетсек, менюну көргөзө аласызбы? Менюну көргөзөйүн. Мына бул жерде менюсу бар экен. Килограмм аштардын канча түрү бар, баасы канчанан? Килограмм аштын баасы 2000 рубльдан. 2000 рубльдан. А порция плов болсо 280 рубльдан. 280 рубль. 280ден. Бир катар окуп берсеңиз дагы боло берет. Бизде мантынын 2 түрү бар. Манты эт менен бар, манты тыква менен бар, ашкабак менен. Ашкабак манты бар силерде. Лагмандын түрлөрү бар. Ашкабак манты канча? 250. 250. Канча штук болот? 5 штук болот. 5 штук болот. 5 штук болот. Ашкабак мантыны сүйгөндөр, сагынып калгандар болсо, мына сатат экен. Му тамактардын бардыгы эле болобу, анан келгенде? Тамактардын бардыгы болот. Ал жок эле, бул жок эле болобу? Жок, тамактардын бардыгы бар менюда. Кимде ким буга чейин чай ичип кеткендер болгон болсо, бул чайхананы билгендер болсо, тейлөөсү боюнча, тамактардын даамдары боюнча кыскача жаза кетиңиздер мекендештерим, а? Ооба. Бир катар өзүм да мындай көз жүгүртөйүн.
самсынын эки түрү болот. Тандырный самсы, анан курица, сыр менен самсы болот. Буюрса. Башка чайханалардан өзгөчөлүгү каягында мисалы өзгөчө томоңор барбы? Самсыда. Самсы бул бизди канча көп жылдан бери иштейбиз, баарыбыз чогуу. Бизде деген самсы бар, курица, сыр менен да. Элде жок. Анан казан кебап, курдакты да өзгөчөсү бар деп калдым. Казан кебап да бар, бизде өзгөчө, картошкасы жок, сөөгү жок, только эттин өзү эле болот, пияз менен куурулган. Нукура эт менен пияз куурулган казан кебаптар бар. Казан кебап ооба. Мына акчасы канча анын? Акчасы 480. Акчасы 480. Мына Учкун агам аябай жакшы, бардыгын эстетип турат. Бул жерде телевизорлору бар экен, мындай айтканда, бул жерде кино нерселер коюп коет. Учкунбек YouTube каналына катала кетесиздер издеп. Агамдан мактап коеюн. Бул жагы VIP экен, мындай айтканда, кабина. Ооба. VIP кабинкабыз, бул жакка 16 адам отурат. Шерине, туулган күндөр өткөрөт. Сөйкө салуу. Ва Куран окутууларды өткөрсө негизи. Куран окутуу да болот, ооба. Бул жакта ошол достор чогулуп, бул жерде той көрсөңүздөр болот, мисалы, мына кино коюп коет экен. Мына ушундай продукта кылганча ылдыйдан фикс прайста айттым а. Ушундай мекендештерим буюрса ишке түштү, иштеп баштады. Бул жагын өзүм тааныштырайын. Эми бильярдный боюнча толугураак маалымат берейин. Негизи бул жердин бильярдный аябай популярдуу. 24 саат бою иштейт. Качан келбейин адам көп болот эле негизиненчи. Азырдан көрөлүк. Бул жакта эме ажаткана экен, ошол женский, мужской отдельный ажатканалар бар. Бул жакта отдельный бир инибиз тааныштырып берсин. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Келиңиздер, жакшысыздарбы? Орозоңуздар кабыл болсун, келгиле. Толук маалымат айта бересиздер. Бул жакта суусундуктар бар экен, э? Кыргызстандан келип, ар дайым ушу кыргыз мекендештерибизге ушундай бильярдный ачылган, чакан 10 стол менен 10 стол бар. VIP зонасы бар, бир стол. Ошо VIP боюнчадан сүйлөшөп жүр. Ал жакта кирип аш жесе дагы болобу? Достор менен келип. Албетте келип, бул жерден 8-10 кишиге чейин келип алып, аш заказ кылып, кенен эс алып, ойноп күлүп кетсе болот. Даже туулган күн тосконун көп кишилер келип туулган күн тосушат, буюрсачы. Келип тосуп турушат. Бул саатта канчадан төлөнөт, анан же партиясында эле болобу? Жок, бизде саатына күндүзү бизде ушундай акция жарыяланган. Эртең мененден баштап 9-дан баштап кечки саат 5ке чейин 350 сомдон, рубльдан. 350 рубльден сааттан алып ойной берет. Албетте, андан кийин 5тен баштап кечки эртең мененки кайра 9га чейин 500 рубльдан сааты. 500 рубльдан. Воскресенье, суббота күндөрү 500 рубльдан. Анткени адам аябай көп болгондуктан, ошого тыгын болгондуктан. Воскресенье күндөрү мына толук маалымат берип кетели деп, анан көбү келип алат, күндүзү келип, воскресенье күндөрү силерде 350 го деп адашып калган күндөр болот да, ошого биз ошону толук маалымат берип коелу деп чечтик. Келип, VIP зонаны көрсөңүздөр болот. Бул жакта биздин мастерской бар, ки оңгой турган, ки жасай турган, бул жакта да аз көрсөтө кетем буюрса. Караңыздар, бул жак чоң экен, а? Вообще. Бул жакка келип буюрса, бул жакта жакында ушу телевизорлорду, аркы беркилерди коюп, силерге дагы чакырып бир көрсөтө кетебиз буюрса. VIP зонага келип, бул жакка келип эс алып, 8 кишидей эс алып, туулган күн жана башка мероприятияларды өткөзсө болот буюрса. Аябай жакшы сүйлөйт экенсиң негизи, а? Алып барчу жагың бар эмес, бар окшойт. Бул жакка келип, бул жакта биздин токтобой сүйлөдүң деген. Бул жакта биздин ушу кийлерибиз бузулуп калганда, жана жаңы кийлерди жасатса болот, кирип көрсөңүздөр болот. Ремонтту бияк кылат экен. Бул жакта биздин өзүбүздүн мастерибиз бар, Влад деп коебуз. Бул аябай жакшы мастер, Кыргызстандан өзүнүн чеберчилиги боюнча номерлерге кирет. Ал бул кийлерди бул өз колу менен мындай, ушундай кийлерди өз колу менен жасап чыгып, кыргыз элине жана башка улуттагы адамдарга мындай тартуулап келет. Сүйүүчүлөрүнө тартуулап келет. Аябай сонун эмеси, качествосы жакшы аябай. Мисалы, ушул жерге келип, наклейкасын койдуруп, жана башкаларын алмаштырып, ремонт эмелери болсо кийлерден, бул жакка кайрылса болот. Буюрса, бардык шарттары бар. Бильярд иштеткендер көрүп атса. Биз бильярдты ачканда комплекс кылып ачканбыз. Ушу бильярдтын кийлери да жана башкалары дагы башка жакка барбай, ушу кыргыздар кыргыз элине келип, ушул жерден келип ремонт кылдырып ойноп кетсе болот. Эч эме ыңгайсыз туйдурбайт. Мисалы, оюн шартында ойноп аткан учурда кийинин башында наклейка учуп кетсе, бул жерден устабыз бар, устага кирип, оңдотуп, кайра ойноп, оюнду улантып берсе болот.
бильярдка достору менен келип ошол отурат, чекеде отургандардан көп болот. Мына суп ичип отургандарга дагы мындай ушундай месталар каралган. Отуруп кенен эс алып, демекчи, жыргап эс алып кетсеңиздер болот. Ичиңе ийгилик туган. Тыныч бола? Мына. Каширский метронун выходунан чыгына мына бул жактан. Мындайынан мекендештер берке өзгөтөсүздөр. Мына подземка бар, мына автобус баратат го, ошондон берке өзгөтөсүздөр. Мына элдер кирип чыгып аткан жер. Өтүп эле мына фермерчилик рынок ветерок деп жазылып турат, мына торговый центр. Ушунун экинчи этажында чайхана. Тигил жактан да өтсөңүздөр болот экен. Кимге ыңгайлуу, каярга ыңгайлуу болсо да, наркы жакта да подземка бар экен, мындан өтсөңүздөрдөн болот. Бул жер эми жайма базарлар бар экен, мындай айтканда мына көрүп атасыздар. Ушундайдан киресиздер, жүрүңүздөр. Парковканы айтып коеюн эми. Ошол машина турган көрүп атасыздар, ошонун жанынан берки өзгө кирген шлагбаун бар. Келип сигналды эссеңиздер, ачат шлагбаунду. Кенен парковкага кое бересиздер. Жүрүңүздөр, мен пешком жагын көргөзүп коеюн. Кимдир бирөөлөр эгер күндүз ушул чайханага келген болсоңуздар, мындайынан деле кирсеңиздер болот, ушул главный жерден. Анан кечиндеси негизинен тигил жактан кирет. Мен эми көбүнесе мекендеште кирген жагын көргөзөйүн, жүрүңүздөр. Бул эми парковка. Жана айтып өткөн парковка. Кенен кое бересиздер. Мына бул жерде фермерский рынок, бильярдный клуб деп турат, ушул жерден киребиз. Выход деп жазылып турат. Кийим базарлар, мына бул жактан киресиздер, жана айтып өтүлгөндөй шлагбаун, мына охрана ар дайым ушул жерде болот. Кире бересиздер, кеңири. Жүрүңүздөр. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйүнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.